Bakar yerim yok. Barar yerim yok. 94 жаштагы Зейнеп эне 20 жыл мурда Тажикстандан өз мекенине көчүп келген. Кыргыз жарандыгын алып, оштон мүмкүнчүлүгүнө жараша ушул гаражды сатып алган. Ушул аралыктан тартып бул жерде күн кечирип келатат. Акыркы күндөрү бул үйүнөн да ажырап калуусу мүмкүн. Ömrün uzun bolsun. Rızkın köp bolsun. Yaxşılıktın üstünde cük. Tercümenlik göstermesin Kudayım. Азыр Зейнеп эненин кызы карап жатат. Өз алдынча тамактанып баса да албайт. Ден соолугу да дурус болбогондуктан жакшы сүйлөй да албайт экен. Үй деп аталып, бирок жашоо үчүн эч кандай шарттары жок бул тамда Зейнеп эне 20 жылдан ашык убакыттан бери жашап келет. Азырынча 94 жаштагы эне кайдыгер эмес жарандардын жардамы менен гана күн кечирип жатат. Багы жокко дагы жок болуу азыр Зейнеп эне үй жайсыз калуу коркунучунда. Анткени шаардык мэрия аталган гараж жайгашкан көчөнү кеңейтип, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатат. Асфальт төшөө иштери башталганга чейин эненин үй деп аталган тамынын тосмолору алынат. Андан кийин тамдын өзүнөн да чыгаруу иштери жүрөт экен. Мынау сыртындагы заборлор мешать этип калат экен. Болгон окшо биз мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу бөлүмүнөн келдик. Ошо асфальт төшөрүнө байланыштуу мынау заборлорду гана алабыз. Нар жагына немеси жок. Ал жагы эми муниципалдык менчик башкармалыгынын гараж бөлүмү бар. Ошолор келип аз тактап беришет. Жолду мэрия менен жеке ишкер куруп жатышат. Бири жолду тазаласа, экинчиси асфальт төшөйт. Ошол эле учурда бул жерде гараждарда бир нече үй бүлөлөрүнүн тагдыры эмне болот, азырынча белгисиз. Бирок жергиликтүү бийлик 94 жаштагы Зейнеп эне жөнүндө маалыматы бар. Атайын соцработниктер менен ошол жерде Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгына караса, ал жердин да кызматкерлери менен ошондой эле участковойлор менен биргеликте бул комиссия жеринде маселени чечишип, кайсыл жерге жайгаштыруу боюнча ал жарандарды иш алып барышат. Ал эми гараждар өзүнүн эле максаттык багытына ылайык ал жерде автомобилдерди коюуга гана уруксат берилген. Буга чейин Зейнеп энени тийиштүү кызматтар карылар үйүнө алып барышкан. Бирок эне узак мөөнөткө ал жакта калуудан баш тартып, өз үйүнө кайтып келген. Азыр 94 жаштагы эненин тагдырына кайдыгер эмес инсандар тамак аш жагынан жардамдашып жатат. Самара Парпиева, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.